3 китеп бар да. Окуп үйрөнүшүбүз керек болгончу. Бизге деген Момундарга ыйман келтирген мусулмандар. Биринчиси Куран өзү. Экинчиси Аалам китеби. Үчүнчүсү инсан өзүнчө бир китеп да. Канча китеп болот? 3 китеп. Адамдагы бар физикалык, биологиялык, метафизикалык бардык эрежелер ааламда бар да. Ааламдагы аалам шумул бардык илим изилдеп чыккан теориялардын, физикалык закондордун бардыгы 80 кил, 100 кил чыккан адамдын ичинде бар. То есть ушул жерден бир сөз чыгат, адам баласы чоң килтейген бир ааламдын кичинекей бир макети да. Буну чогултуп койгон Аллах Таала. Анан бул жерде эмне айткым келип атат? Бул 3 китепти мыкты окуш керек. Курандын пайгамбарыбыз алып келген диндин эрежелерин жакшы түшүнбөсөк, бул 2 китептин да сыры ачылбайт. Аалам китебин дагы, Адам китебин дагы. Бирок Куранды, сүннөттү мыкты түшүнгөндөн кийин Аалам китебин, Адам китебин адам окуп баштаса, ал дагы тереңдейт. Дагы эмне үчүн жаратылганын, бул дүйнөгө эмне үчүн келгендигин дагы түшүнө баштайт.